Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябагандай даамдуу, көрктүү, өзгөчө панчо тортунун рецеби менен бөлүшөм. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач бисквитин бышырып алсак, ал үчүн 6 жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз. Эгер миксериңиз күчтүү болсо, албетте бөлбөй деле койсоңуз болот. Ал эми колго чалган кичинекей миксер болсо, бөлүп алганыңыз эле оң. Жумуртканын агына 1 чымчым туз кошуп, акырындык менен чалып, ылдамдыкты улам жогорулатабыз. Жумуртканын агы бир аз агарып, көөрүп баштаганда 150 грамм кум шекерди бир аздан себелеп улам кошуп, жумуртканын агын болжол менен 10-12 мүнөттөй жакшылап чалып алабыз. Ошондо бисквитибиз жакшы көтөрүлүп түшпөйт. Андан кийин жумуртканын сарысын бирден кошуп, миксердин ылдамдыгын төмөндөтүп, жөн гана аралаштырып алабыз. Кургак казыктарды болсо өзүнчө ээлеп аралаштырып алабыз. 130 грамм унга 40 грамм какао кошобуз. Какаонун жакшысын тандасаңыз, ошончолук тортуңуз даамдуу болот. Ошондой эле 1 чай кашык разрыхлитель жана 1 чай кашык ванилинди кошуп, бир жолу ээлеп алабыз. Жакшылап аралаштырып, кайрадан бисквитке саларда дагы бир ээлеп койсок, бардыгы тегиз аралашып, бисквитибиз дагы абдан жакшы көтөрүлөт. Кургак казыктарды жумурткага 2 бөлүп салабыз дагы. Видеодо көрсөтүлгөндөй эле этияттык менен ылдыйдан өйдөнү көздөй аралаштырабыз. Силикон лопаткаларын колдонсок абдан жакшы болот. Кашык же болбосо темир аралаштыргычтарды колдонбой эле коюңуздар. Эң негизгиси жумурткабыз түшүп кетпеш керек. Арасындагы толуп турган аба чыгып кетпеш үчүн этияттык менен аралаштырып алабыз. Ошону менен бирге эле албетте унубуз дагы тегиз жакшы аралашыш керек. Камырдын бардыгын духовканын чоң идишине куюп, бетин тегиздеп алдык. 180 градуска духовканы ысытып, 15-20 мүнөттөй бышырып алабыз. Ортоңку көзүнө коюп, албетте духовкаңыздын өзүнө жараша болот. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алабыз. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Даяр бисквитибизди эми темир торчонун үстүнө коюп, толук муздаганча коюп коебуз. Ага чейин азыр кремибизди даярдап алабыз. Крем үчүн мен бүгүн 400 грамм 33% сливкини колдонуп жатам. 150 грамм кум шекердин упасын кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырып, чалып баштайбыз. 2-3 мүнөт чалганда сливкибиз коюлана түшөт. Ошол кезде 300 граммдай каймакты кошуп, жакшылап аралаштырып коебуз. Ошо менен кремибиз даяр болот. Ал эми 33% сливкини таппасаңыз, анда каймактын өзүн деле колдонсоңуз болот. Ал үчүн бир күн мурун 2-3 кабат марлиге каймакты куюп, асып коебуз. Ашыкча суулары чыгып, кремибизге ылайыктуу коюу каймак болот. Ошол кезде кум шекердин упасын кошуп, жакшылап чалып алсак, кремибиз даяр болот. Бирок ал кезде 300 грамм эмес, албетте андан көбүрөөк каймак колдоносуз. Болжол менен 700-800 граммдай каймакты сарыктырып койсоңуз менимче туура болот. Ошондой эле дагы тортубузга колдонулуучу азыктар бул кадимки эле жаңгак. Бир аз майдалап туурап алабыз жана консервадагы ананастарды колдонсок болот. 350 граммдай алдым. Же болбосо жаңы чыккан ананастан арчып, тазалап, майда 4 буштук кылып туурап алсак болот. Бардыгын даярдап алдык. Эми тортубузду чогулта баштайбыз. Ал үчүн бизге ылайыктуу идиштер керек. Тоголок табак жана торттун диаметрин өлчөп алганга тоголок идиш. Мен тортту бышырган кадимки шакекче менен кесип алдым. 22 сантиметр болду диаметри. Ошондо биздин чогулта турган табагыбыздан 1-2 сантиметр кичинерээк болуш керек.
бисквиттин калганын болсо майда чарчы кылып туурап алабыз. Тортtu чогулта турган идиштин алдына сөзсүз түрдө 3-4 кабат кылып пищевой пленкадан салабыз. Андан кийин крем менен жука майлап чыгабыз. Кремдин бир аз бөлүгүн бетин тегиздегенге алып коебуз дагы калганына бисквитти малып табагыбызга чогулта беребиз. Алгачкы катмары бисквит болот, андан кийин жаңгак, ананас, кайрадан бисквит, жаңгак, ананас, анан акыркысында кремден жакшылап шыбап, бисквит менен бетин жаап коебуз. Мына ушинтип баардыгын чогултуп алгандан кийин эми бетин жакшылап жаап, муздаткычка 10-12 саатка салып койсок абдан жакшы болот. Мен түнү менен калтырып койдум. Андан кийин тортубузду алып чыгып, ылайыктуу идишибизге бере турган тоголок тарелкага же болбосо подложкага которуп алабыз дагы бетин тегиздеп калган крем менен жана өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздоп койсоңуз болот. Эң жакшысы шоколад менен кооздоп койсок аябагандай даамдуу болот. Ал үчүн 50 грамм кара шоколадка 50 грамм сливкини куюп же болбосо ак майды кошуп эритип алабыз дагы бетине куябыз. Жана кааласаңыз жаңгактан же болбосо мага окшоп фисташкини майдалап четтерине жакшылап жабыштырып жана бетине бир аз себелеп койсоңуз болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Эгер панчо торту сиздерге дагы жакса, мен видеом пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү жана досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан пайдалуу болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сөзсүз түрдө сиздер дагы жасап көрүңүздөр бул тортту. Жана жасагандан кийин биз менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.